Ассаламу алейкум мусулман бир тууган. Биздин эл мусулман болгондуктан сен да Аллахка шүгүр деп келме айтып мусулман болуп жашайсың. Күнүмдүк турмушуңда ислам дини көрсөткөн эрежелер элибизде адат болуп калгандыктан сен да ошонун негизинде адамдарга мамиле кыласың. Ошондой эле ислам дини көрсөткөн эрежелер менен ырыскыңды табасың. Бирок сени мусулман кылган Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок жана Мухаммад анын элчиси жана кулу деген келменин негизинде жашап жатасыңбы? Кандай гана муктаждык болгондо же кыйынчылык абалда калганда жүрөктөгү сезимдериңди жана ошол абалыңдагы муктаждыгыңды жалгыз Аллахка гана билдирип жатасыңбы? Эгерде бир жакшылыкка жетсең, намазыңда чекеңди жерге коюп, Аллахка шүгүр айтып, Аллахты гана мактап жатасыңбы? Ошондой эле жашоонун кайсыл жаатынан болбосун Мухаммад пайгамбарды гана үлгү тутуп жашап жатасыңбы? Тагыраак айтканда, күн сайын адамдарга кылып жаткан мамилеңде жана тазалыгыңда, ошондой эле жашооңдогу жүрүм турумуңда пайгамбарды үлгү тутуп жашап жатасыңбы? Же элибизде адат болгондуктан гана аткарып жатасыңбы? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Бул келме ислам дининин эң негизги түркүбү. Бул келмени айткан адам жашоосун толугу менен ушул келменин негизинде түзүп жашаш керек. La ilaha illallah келмесин айткан адам жалгыз Аллах гана жаратуучум жана жалгыз сыйынууга татыктуу Кудайым деп жалгыз Аллахтын кулу болууга аракет кылуусу керек. Ошондой эле Мухаммад Расулуллах деп айткан адамда жалгыз Мухаммад пайгамбарды үлгү тутуп, аны гана ээрчүүгө аракет кылуусу керек. Бирок азыркы кездеги мусулмандар бул нерседен өтө эле алыстап кетти. Азыркы кездеги мусулмандар, азыркы кездеги Мухаммад пайгамбардын үммөтү кайдагы эл алдына жарым жалаңат чыккан ырчыларды, спорт оюнчуларды жана адамдарга зомбулук, зордук көрсөткөн рекеттерди үлгү тутуп жашап калышты. Алар үлгү туткан адамдарына окшошуп, алар жашоодо эмнени гана кылбасын, баарын дуурап окшошууга аракет кылып жашап калышты. Бирок ошол эле учурда качандыр бир бул дүйнөдө жашап өткөн мусулмандарга үлгү тутууга эң өрнөктүү адам бар эле. Ал Мухаммад ага Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Мусулман бир туугандар, пайгамбардын өмүр баянын караңыздар. Пайгамбар эр жүрөктүүлүгү жана тайманбастыгы менен аз сандагы аскери менен канчалаган көп сандагы аскерлерди жеңишкен. Жоодо душмандардын санына карабай, артка кайткыс кайраттуулук кылып, чыныгы баатырлардан болгон. Ал эми үй бүлөсү жана достору менен кичипейил жана ырайымдуу сылык мамиледе болуп, эң сонун адеп ахлагын көрсөткөн. Атагы алыска кетип, падышалардын тактарын алып, мусулмандардын казынасы байлыкка толуп жатса да, бул дүйнөнүн кооздуктарына азгырылбай, өмүрүнүн аягына чейин Аллахтын ыраазылыгын гана каалап жашоодон өткөн. Адамзатка туура жолдун жана адилеттүүлүктүн жетиши үчүн өмүрүнүн аягына чейин күрөшүп келген. Мына ушул пайгамбарды гана ээрчип, үлгү тутууга татыктуу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Мына ошондуктан Аллах Таала пайгамбарды үлгү тутуу туурасында мындай деп айткан: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira."
Силер үчүн Аллахтын элчисинде сонун өрнөктөр бар. Аллахтан жана акыреттен үмүткөр болгон, ошондой эле Аллахты көп эстеген адамдар үчүн.